Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыздын сахабаларынан болгон бир сахабага койдун башы тартуу кылынып калды. Биз азыр койдун башын жебей баштабадыкпы? Уйлардын шерактары жейлбей баштады мурункудай. Бүгүнкү күндө травматолог дейбизби? Ошолор азыр негиздеп атат, жана муун оорулар бар го. Ошондон халадес дейт экен го, атайын буйдун шерагынан жасап. Ошондой жегиле муунуңар оорусу Кудайдын буйругу менен азаят жана жоголот деді. Ошол үчүн адам эмнени кордосо ошого зар болуп калышыбыз мүмкүн экен. Чөптү кордосоң көзгө зыян дейт кыргыздар. Ошол үчүн ошондой нерселерди мындай алпештеп жакшыраак жеш керек экен. Мына дагы бир ыкмалар бар экен, бирок 100% гарантия эмес, Кудайдан да бардыгы. Грипп болгондор калля пайча деп коет экен, жана баш шыйрак деген шорпосу бар турбайбы? Ошону сарымсакты кошуп, ачуусун кошуп ичип алып, дыңылдап чуркап жүрүшөт. Мына ошондой, ошон үчүн баш шыйрак түрткүлөп эле нары кое берген болбойт экен. Жакшылап куйкалап, бир да күйүгүн калтырбай таза жууп, милалап эмес, жана айрандап деп кыргыздар айран менен жууган, жобосо жөнөкөй жылуу суу менен жууп, анан кийин кайнатып, былкылдатып кайнатып туруп жесе абдан жакшы, Кудай буйрса. Мына ошондой башты урматтаган сахабалар деле.